Бүгүн сиздерге бат даяр болуучу абдан даамдуу кесме тууралуу көрсөтөбүз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өзгөчө жолдошум жакшы жасайт, ошондуктан андан сурандым жасап берүүсүн. Анда эмесе кеттик. Азыр эмнелер керектелет, ошолорду айтып өтөмүн. Пияз керектелет бизге, тооктун эти, анан сөзсүз түрдө укроп, көкчөптүн кайсы түрү болсо дагы боло берет, өсүмдүк майы. Ал эми кесме сөзсүз түрдө ушундай даяр болгон кесмелерди сатып алып эле жасасаңыздар абдан эле даамдуу чыгат. Анан приправа, паприка менен аябай даамдуу болот. Сөзсүз түрдө туз